Bize dagы түз байланышта телефон чалып экен. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Мен суроом мындай эле да, ушул могу чыгып сүйлөгөн кишилердин баары эле эмнеге ушундай показухага сүйлөйбү, мен таң калам да. Эмне себептен антип ойлоп жатасыз? Жок, мондай сүйлөсө бүт барып эле красиво сүйлөшөт да. Сиздин конкреттүү сунушуңуз же сурооңуз барбы? Суроом ушул, эмнеге ушундай сүйлөйсүңөр, иш жүзүндө көргөзбөйсүңөр? Рахмат. Мен ушу жигиттен улам бир окуп берип келип калды. Окуп берейинчи ошо. Азыр мен түшүндүм бул жигиттин эмнеге эметип атканын. Туура айтып атат. Негизи азыр эл деп атабыз да баарыбыз тең эле. Эл дегендер өтө көп да. Анан эл дегендердин баары тең эле бири-бирине эле жеке эле мен эл деп атам, башкалардын баары эл дебейт дегендей маанинде айтып атат да. Анан мен эми өндүрүштөн келген адаммын. Мен жүздөгөн, миңдеген жумушчу орун түзүп, миллиондогон сомдорду мамлекетке төлөп, өмүр бою тобокелчилик менен жашап, 96-жылы Европа өнүктүрүү банкынан биринчи кредитимди алган экенмин. Менин фирмаларым мына ошол күндөн бүгүнкү мына 2020-жылга чейин миллиондогон кредиттерди банктардан алып, жыл сайын ошолорго миллиондогон доллар пайызын төлөп иштеп келатат да. А менин балдарым 5-класстан баштап иште, жумушта, кара жумуштан башташкан, тетиги пансионатта көлдүн жээгиндеги лежактар ташып башташкан. Бүгүнкү күнгө чейин мына мен саясатка кеттим, ашып кетти 10 жыл болду. Мен жаш саясатчымын. Ошо 10 жылдын ичинде мен көбүрөөк саясатка өмүрүмдү байлаган үчүн ошол балдарым бүгүнкү күндө чоңоюп, Кыргызстандагы эле окуу жайын бүтүп, тиги Лондон, Нью-Йоркто эмес, Америкада эмес, Кыргызстанда эле окуу жайларын бүтүп, ошо менин ишканаларымды иштеп, ошо ишканалардын ичин алдыга жылдырып иштеп атышат да. Анан ошондон улам мага кээ бирөө асылып калат да. Анан мен баары эле бирдеме десе элдин атынан сүйлөйт. Анан бир жакында бир жаздым эле, эл дегендер. Мен дагы элди сүйөмүн, мен дагы эл деп жүрөмүн. Кемчилик көрсөм Кыргызстан, кем эмес элден күйөмүн. Мен деле элдей киемин, машина бирдей минемин. Жадабай элди аралап, жашоосун жакшы билемин. Гүлдөсүн деймин өлкөбүз, жашасын деймин эл тегиз. Эртеден кечке кыбырайм, эмгегим бардыр элчелик. А бирок өлүп талышат, арааны бөлүп жарышат. Эл андай, силер мындай деп, эл алар боло калышат. Баарыбыз кыргыз элбиз го, бир атаданбыз дейбиз го. Биримдик керек деп коюп, бири-бирибизди жейбиз го. Мен деле элдин ичинде, мен дагы элдейм ишимде. Иш менен багам элимди, итибай сенин ишиңне. Демекчимин да. Рахмат.